РТС телеканалында ойлоп табуучуларга арналган Челистен программасынын экинчи сезонунун жарым финалы. Аны алып баруучусу мен Каныбек Асанкарай. Саламатсыздарбы? Челистен программасы мамлекеттик патент кызматынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө көптөгөн ойлоп табуучулар бар. Алардын арасында абдан уникалдуу, эч жерде жок жана коомго пайда алып келе турган долбоорлор бар. Бирок ал долбоорлордун көбүн ишке ашырууда ойлоп табуучулар каражат маселесинен аксап келишет. Биздин максат ошол долбоорлордун арасынан мыкты деп табылганын инвесторлорго жана коомчулукка сунуштоо. Анда эмесе катышуучуларыбызга ийгилик каалап чыгарылышты баштайбыз. Жыл аяктап Челистен программасында соңуна чыгып, жыйынтыктоочу мезгилде жакындап калды. Кимдин ойлоп табуусу коомго пайдалуу, өзгөчө жаңылыгы менен айырмаланып, финалга өтүүгө татыктуу деп табылат. Бул суроолорго жооп берип, жеңүүчүлөрдү аныктоо үчүн Кыргыз патент мамлекеттик интеллектуалдык менчик фонду тарабынан комиссия түзүлгөн. Талкуу, илимий жана техника жаатындагы профессорлор мамлекеттик патент кызматынын адистеринин катышуусун өтүп, ар бир долбоордун актуалдуулугу, жаңылыгы жана оригиналдуулугу тууралуу ойлоп айтылып, жыйынтыгында мыкты деп табылган 6 долбоор финалга жолдомо алды. Аны эмесе финалга өткөн долбоорлор тууралуу эсиңиздерге салып өтсөк. Екатерина Филиппова менен Дина Манзелина биргеликте Кыргызстандын улуу адамдары деп аталган электрондук энциклопедиянын программасын иштеп чыгышкан. Энциклопедия адабият, музыка жана театр бөлүмдөрүнөн турат. Бул баракчаларды ачканда атактуу инсандардын аттарын көрүүгө болот. Ал эми ар бир инсандын баракчасына алардын автобиографиясы менен таанышсак болот. Баткен областынан келген Мадина Ильязова жайлоодо же электр энергиясы жок жерлерде телефон зарядтоонун ыкмасын ойлоп тапкан. Калпакка күндүн энергиясы менен зарядтоочу батарейканы орноткон. Калпактагы батарейка аркылуу телефонго атайын чубалгы менен телефонго заряд берилет. Валентина Жердева жарганат, орусча айтканда летучая мышь деп аталган көзү азиз адамдарга арналган таякчаны жасаган. Таяктын учуна атайын көрсөткүч орнотулган. Көрсөткүч алдыдагы чуңкур, дөңсө же башка тоскоолдуктарды үн аркылуу сигнал берип турат. Мындай таяктын баасы да арзан. Ошондой эле көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосун бир кыйла жеңилдетет. Каныбек Мочоев жана Филипп Шевченко гидропоника деген аталыштагы күнөскананын бир түрүн жасашкан. Гидропоникада жер ресурстарын, топуракты колдонбой өсүмдүктөрдү өстүрүүгө болот. Топурак жок экенине карабастан өсүмдүк керек болгон минералдык заттардын бардыгы менен камсыз болот. Азыркы учурда мындай күнөсканаларды көп кездештирүүгө болот. Ал эми Каныбек жана Филипп жасаган гидропониканын өзгөчөлүгү анын автоматташтырылгандыгында. Башкача айтканда, температура, жарык, суунун деңгээли жана башка нерсенин бардыгы компьютердин жардамы менен автоматтык түрдө аткарылып турат экен. Жеңишбек Исакунов жер жемиштерди кургатуучу аппарат жасаган. Бул аппараттын жардамы менен каалаган мөмө жемиштен как жасоого болот. Жемиштерди табигый жол менен кургатууга 1 жумадан 15 күнгө чейин убакыт сарпталат. Ал эми аппараттын жардамы менен ошол эле мөмө жемишти бир күндө эле кургатса болот экен. Андан сырткары таза болуп, кургатылган жемиштер гигиенанын да бардык талаптарына жооп берет имиш. Филипп Шевченко Direct Slide жолго асфальт төшөөдө чуңкурларга канча кум таш салынуу керектигин автоматтык түрдө эсептей турган машина ойлоп тапкан. Ал боштуктарды толтуруу үчүн коротулган курулуш материалынын санын бир кыйла үнөмдөп, ошондой эле убакытты да сарптоого жардам берет. Ошол эле кезекте акча маселесин дагы чечип коет экен. Асылбек Эркинбеков бир нече функция аткара турган универсалдуу сумка ойлоп тапкан. Сумкага дөңгөлөктөр орнотулган. Ал күндүн энергиясы аркылуу заряд алып, 5 вольттогу ток чыгарат. Алынган ток менен дөңгөлөктөрү жүрөт жана ошондой эле музыка угуп, же болбосо түнкүсүн фонарик күйгүзүүгө болот экен. Андан сырткары телефонда зарядталат. Тилек Зарылдык уулу дан өсүмдүктөрүн кайра иштеп чыгуучу шайманды ойлоп тапкан. Бул шайман айыл турмушуна абдан керектүү оокат десек болот. Арпа, буудайды ээлеп, тазалоодо, аны куурганда, майдалоого көп убакыт кетип жана бир нече адамдын колун кармайт. Андыктан шайман аз убакыттын ичинде дан өсүмдүктөрүн майдалап, талкан жасоо мүмкүнчүлүгүн түзөт. Өзгөчөлүгү электр энергиясы жок учурда механикалык түрдө да иштетүүгө болот экен. Мелисбек Тилеген уулу жайлоодогу апалардын түшүгүн жеңилдетүү үчүн апамдын кыялы деген комплекстүү жабдык ойлоп тапкан. Долбоордун өзгөчөлүгү ал 5 комплекстен турат.
Алардын биринчиси меш. Меш ысып, сууну жылытат. Мештин үстүнө суу жылытып жаткан учурда эле тамак аш, сүт бышырса болот. Андан соң меш аристонго сууну жөнөтөт. Аристондон уу түтүкчөлөр аркылуу кир жуучу машина, идиш аяк жууганга раковина жана душка жөнөтөт. Булардын баардыгына ысык гана суу эмес, муздак суу менен аралаштырып жылуусу берилет. Данияр Кубанычбек уулу дан өсүмдүктөрүн эгүүчү техниканы жасап чыккан. Бул техника велосипеддин шаймандарынан жана үйдөгү болгон эле темир тезекти колдонуу менен жасалган. Айыл жергесине техника жетишпегендиктен адамдар эгинди колго себүүгө аргасыз. Эгер 2 адам 1 гектар жерди колго сепсе, 2,5 күндө бүтө турган болсо, Данияр ойлоп тапкан шайман менен бир адам 1 күндө эгип бүтсө болот. Ошондой эле күйүүчү майда кетирген каражатта үнөмдөлөт. Шаймандын жардамы менен буудай, арпа, жүгөрү, күн карама, буурчак сыяктуу эгиндерди тийүүгө болот. Бекнияз Канатбеков чөптү жыйноодо адамдардын жумушун жеңилдете турган техника ойлоп тапкан. Дыйкандар чөптү жыйып келген соң бир нече киши аны бийик кылып үйүшү керек. Буга жок эле дегенде 3 киши талап кылынат. Ал эми бул машинанын жардамы менен бир эле киши жумушту бүтүрө алат. Муратбек Султанбеков шамалдын күчүмү менен иштей турган генератор жасап, аны иш жүзүндө текшерип да көргөн. Генератордун шамалдын гана жардамы менен эмес, суунун да күчү менен иштетүүгө мүмкүн. Ылдамдыгы секундасына 5 метр болгон шамалдан ток иштелип чыга баштайт. Өзгөчөлүгү генератор суу өткөрбөйт. Тактап айтканда, суунун ичинде да иштей берет. Эгер генераторга 1 киловаттык аккумулятор кошулса, аны менен бир үйдү электр энергиясы менен камсыз кылса болот. Аккумулятор канчалык көп болсо, генератор ошончо көп ток иштеп чыгат. Бактияр Убулкасымов мөмө жемиштерди кургатуучу аппарат жасап, аны иш жүзүндө текшерип келет. Аппараттын баасы 300 000 сом. Аппарат ток менен иштейт. Кургатуу учурунда мөмө жемиштер витаминдерин даамын жоготпой сактап калат. Ар бир мөмө жемишке канча убакыт, канча градуста кургатылышы керек экендиги баардыгы автоматташтырылган. Аппаратты жасоо үчүн керектелген материалдын баардыгы Кыргызстандан эле алынган. Азимбек Кенжебек уулу 3D голограммасынын үлгүсүн жасаган. Голограмма лазердин жардамы менен сүрөттөлүштүн көлөмүн чоңойтуп көрсө болот. Мисалга алсак, айымтарда өткөн концерт же башка салтанаттарды чоңойтуп, 4 тарабынан тең көрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Голограмма менен берилген сүрөттөлүш оригиналдан айырмаланбай так берилет. Милана Дайырбекова жаңы типтеги айгүл деп аталган мектептин архитектуралык макетин жасап чыккан. Мектеп үстүнөн караганда айгүл гүлүндөй формада жасалган. Ал башка азыркы мектептерден өзгөчө архитектурасы менен айырмаланат. Ошондой эле мектептин дубалдары боз үйдүн элементтери менен жана улуттук орнаменттер менен кооздолгон. Андыктан бул маданий мурасты сактап калууну пропагандалайт. Рамазан Сулейманов техникалык станцияларда кыймылдаткычтарды көтөрүүдө жардам берген көтөрүүчү кичи кранды жасап чыккан. Бул көтөрүүчү крандын башкалардан айырмасы жөнөкөй конструкциясында. Ал кадимки автомашинанын дөңгөлөгүнөн, бурмалардан, тирөөчү түтүкчөлөрдөн жасалган. Бул шайман машинанын кыймылдаткычын көтөрүп чыгаруудан сырткары жүктү бир жерден башка жерге жылдырууга да колдонсо болот. Билим Асан Кадыров суунун жардамы менен кымыз бышуучу аппарат ойлоп тапкан. Кымызды даамына келтирүү үчүн көп жолу бышу керек, бирок ал көп убакытты талап кылат. Мына ушул себептен билим кымыз бышуунун оңой жолун ойлоп тапкан. Сууга атайын кыймылдаткыч орнотулган. Кыймылдаткыч менен боз үйдүн ичиндеги кымыз бышуучу бишкек атайын трос аркылуу туташат. Долбоордун өзгөчөлүгү кыймылдаткыч менен кымыз гана бышпастан суу аркылуу боз үйгө электр жарыгын да өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Алексей Журавлев менен Наталья Тарасенко биргеликте умный переход деп атаган жөө жүргүнчүлөргө арналган жолго жаңы жол чарагын ойлоп табышкан. Жөө жүргүнчүлөргө арналган жол асфальттан өйдө көтөрүлүп турат. Андыктан келе жаткан автоунаа сөзсүз түрдө ылдамдыкты азайтат. Андан сырткары жөө жүргүнчү зебра деп аталган сызыкчаларды басканда жол чырак күйүп, өчүп, айдоочуга жолдон жөө адам өтүп бараткандыгынан кабар берет. Сабина Талантбек кызы жана Ханзада Алашева бөлмөнүн ичиндеги абаны тазалай турган системаны жасап келишкен. Аппараттан озон бөлүп чыгат. Озон вирустарды жана бактерияларды өлтүрөт. Бул аппарат башкалардан баасынын арзандыгы менен айырмаланат. Аны жасоо үчүн болгону 1000 сомго чыгым болсо болот. Ошондой эле бул аппарат бир бөлмөнүн абасын болжол менен 20 минутада тазалайт.
Темирлан Артуров жана Асылбек Сатимаматов чогуу көчмөндөр боз үйү деп аталган боз үйдү заманбап талаптарга ылайык жасап келишкен. Долбоордун негизги максаты тоол аймактарда жашаган адамдардын жана ал жака келген туристтердин жашоо шартын жакшыртуу. Күндүн энергиясынын жардамы менен боз үйгө электр жарыгы, жылуулук, жылуу суу берилет. Боз үй бардык заманбап талаптарга жооп берип, ошол эле учурда өзүнүн улуттук баалуулуктарын да сактап калат. Мындай боз үй өлкөбүздө туризмдин өнүгүшүнө жакшы шарт түзөт, дейт жигиттер. Күнөстүү чатыр Диана Рахманбердиева жана Мадина Саланова. Күнөстүү чатыр долбоорун сунуштаган. Көпчүлүккө маалым болгондой эле кышкысын көп адам чатырдан түшкөн муздардын жабыркап келет. Диана жана Мадина бул маселени чечүү үчүн атайын үйдүн үстүнө күнөстүү чатыр коюуну сунуштайт. Анын жардамы менен кышкысын үйдүн үстүнө муз толбойт, ал эми жайкысын үйдө аба салкын кармалат. Чатыр бир гана функцияны аткарбастан күндүн энергиясы менен кышкысын үйдүн ичин да жылытат. Чилистен программасынын тандоо турунан экинчи турга 21 катышуучу өткөн. Алардын арасынан кимдин долбоору эң мыкты деп аталат. Кайсыл долбоорлор финалга өтүүгө жолдомо алат. Аны аныктоо үчүн мамлекеттик интеллектуалдык менчик фондусу тарабынан атайын комиссия түзүлгөн. 21 катышуучунун арасынан иргелип отуруп, комиссиянын чечими менен мыкты деп табылган 6 гана долбоор финалга катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Бул күндө жыл башынан бери бардык катышуучуларыбыз күткөн. Алар кимдер? Анда эмесе финалга өткөн катышуучуларды атап өтөлү. Валентина Шердева, летучая мышь. Жеңишбек Исакунов, жер жемиштерди кургатуучу аппарат. Филипп Шевченко, Direct Slide. Тилек Зарылдык уулу, дан эгиндерин кайра иштеп чыгуучу техника. Мисбек Тилеген уулу, апамдын кыялы. Билим Асанкадыров, суунун жардамы менен кымыз бышуучу аппарат. 6 катышуучубуз финалда баш байге үчүн ат салышат. Финал өткөн катышуучуларыбызды куттуктап, аларды финалда күтөбүз. Эми булардын арасынан кимиси мыкты деп табылып, баш байгени алып өз долбоорун ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ага кийинки программада бизге бирге күбө болобуз. Ал эми финалга өткөн катышуучуларыбызга ийгилик каалап, программабызды жыйынтыктайбыз. Финалда жолугушканча сак саламат болуңуздар.